Урматтуу Масин Жуев катчы мырза, урматтуу Абдулла Нигматович, саясий өзара ишенимдин жогорку деңгээли жана үзгүлтүксүз байланыштар бизге соода-экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана өнүктүрүүгө эң жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берүүдө. Бул өнүктү албетте Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу долбоору өзгөчөлөнүп турат. Бул баарыбыздын күтүшүбүз боюнча үч мамлекеттин соода-экономикалык кызматташтыгынын динамикалуу өнүгүшүнө баа жеткис оң таасирин тийгизет. Торгарт көзөмөл өткөрүү жайы учурда күнүнө 14 сааттан иштеп жатат. Эми анын иштөө мөөнөтүн өзгөртүү көздөлүүдө. Тагыраагы аптасына 7 күн, суткасына 24 саат бою тынымсыз иштөөгө өткөрүү планы коюлуп жатат. Эркичтам өткөрүү бекети дагы Кыргыз-Кытай чек арасында жайгашкан. Мында жүк ташуучулардын ыңгайлуулугу үчүн жаңы эстакадалык көпүрө салынууда. Мен сол тарабымда турган көпүрө Кыргыз-Кытай достук көпүрөсү деп аталат. Ал Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында жайгашкан. Анын пайдаланууга берилиши менен жүк ташууда бир топ жеңилдиктер пайда болот. Тагыраагы унаалар мурункуга салыштырмалуу тезирээк өтө баштайт. Анткени аралык бир топ кыскарат. Аталган эки бекеттин өткөрүү жөндөмдүүлүгү жетишсиз. Андыктан модернизациядан өткөрүп, бажы көзөмөлүнүн заманбап каражаттары менен жабдуу зарылдыгы бар. Пункта пропуска Эркиштам. Толук модернизациядан өткөн соң Эркиштамдын өткөрүү жөндөмдүүлүгү жакшырат. Эгерде азыр автоунаа тилкеси 2-ни түзсө, модернизациялангандан кийин 4 тилкелүү болот. Биз Эркиштам жана Торгарт пункттарында жүк өткөрүү мүмкүнчүлүгү күнүнө 1000 автотранспорт каражатына чейин жетет деп эсептеп жатабыз. Бул товар айлантууну жакшыртат. Аталган эки пункттун натыйжалуу иштеши өз ара сооданын деңгээлин жогорулатат. Жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүдө негизги ролду ойноорун Акылбек Жапаров Суардын партиялык комитетинин катчысы Масин Жуев жана Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолукканда белгиледи. Өз кезегинде биз пункттарды оптималдаштыруу боюнча активдүү чараларды көрүп жатабыз. Өткөрүү пункттарды модернизация алкагында биз саатына 125 автоунаага чейин өткөрүү жөндөмдүүлүгүнө болгон заманбап текшерүү кара комплекстерин сатып алуудабыз. Быйыл алар Эркиштам жана Торгат өткөрүү пункттарына орнотулат. Кыргыз тарап ар бир ошол өткөрүү пункттарын суткасына 1000 унаага чейин өткөрүү мүмкүнчүлүгүн көбөйтүүгө максат кылып жатат. Сиздер менен бирге иш ашырып жаткан бардык чаралар жана чечимдер бул максатка жетүүгө мүмкүндүк берет деп ишенебиз. Акылбек Жапаров керектүү шарттарды, бизнес үчүн ыңгайлуулуктарды түзгөн, жаңы транспорт коридорлорунун дараметин ачуу зарылдыгын айтты. Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан транспорт коридорунан өткөн Фергана өрөөнүнө алып баруучу альтернативдүү жана кыска жолдордун бири Эркиштам Дарот-Коргон Кызылкая Фергана автожолун реконструкциялоо долбооруна катышуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууга чакырабыз. Үч тараптуу жолугушууда Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун мааниси белгиленди. Бул кылым долбоору аркылуу Кыргызстан транспорттук туңгуюктан чыгып, Европа менен Кытайды бириктирген өлкөгө айланат. Негизги артыкчылык жүктөрдү жана жүргүнчүлөрдү чыгыш-батыш багытында жана тескери багытында транзиттик ташуу убактысы деңиз жолуна салыштырмалуу 2 эсеге жана түндүк каттамдар аркылуу өтүүчү транзитке салыштырмалуу дээрлик 900 километрге чейин кыскарууда. Серепчилердин, анын ичинде кытайлык дагы серепчилердин айтымында бул 7-8 күндүк убакытты үнөмдөп, аталган долбоорду Кытай менен Европанын ортосундагы эң кыска транспорттук каттамдардын бирине айландырат. Акылбек Жапаров долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыгып бекитилгенин айтты. Абдулла Арипов биргелешкен аракет менен алдыга коюлган максатка жетүүгө болоорун ырастады. Биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол линиясыны Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу өз ара сооданын жана транзиттик жүктөрдүн көлөмүнүн көбөйүшүнө алып келет. Бул темир жолду курууда биргелешкен ишкана түзүүнү колдойбуз жана мультимодалдык транспорттук маршруттарды өнүктүрүүгө кызыктарбыз.
Абдулла Арипов мында үч тараптуу жолугушуу тарыхый мааниге экенин белгиледи. Ал эми өз кезегинде Ма Синьчжуй соода жүгүртүүнү илгерилетүүгө, ошондой эле эки жана көп тараптуу кызматташтыкты арттырууга даярдыгын ырастады. Тараптар мындан ары дагы өнөктөштүктү илгерилетүүгө жана кызматташтыкты бекемдөөгө даярдыктарын ырасташты. Кытай Кыргызстандын негизги соода өнөктөшү болуп саналаары жашыруун эмес. Улуттук статкомдун маалыматына караганда, эки өлкөнүн соода сатыгы төмөндөгүдөй. 2023 жылы Кытай Эл Республикасы менен Кыргызстандын ортосундагы товар айлантуу 5 миллиард 433,7 миллион долларды түзгөн. Бул 2022 жылга караганда дээрлик 32%га көп. Анын ичинен экспорт 32,3%га, импорт 31,5%га көбөйгөн. Былтыр Кыргызстандын тышкы соодасында Кытай өлкөсүнүн үлүшү дээрлик 35%ды түзгөн. Кытайдан жүк ташуулардын агымын арттыра турган бедел бекетин ачууну Акылбек Жапаров Ма Синьчжуй менен жолукканда талкуулап, бул пункттун ачылышы Кыргыз-Кытай достук алакасынын тарыхынын жаңы этабы болоорун белгиледи. По пропускному пункту Бедель. Это наиболее приоритетный вопрос текущей повесткой дня. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында бедел өткөрүү пунктун ачуу учурда күн тартипте турган артыкчылыктуу маселе. Бул жаңы пунктту тезирээк ачуу боюнча биздин өлкөлөрүбүздүн пикири, далгелери сизге жакшы маалым. Биздин өлкөлөрүбүздүн жетекчилери Си Цзиньпин мырза жана урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров бедел бекетин жана Барскон 3 Турфан ак суу жолун быйыл ишке киргизүү боюнча дымактуу милдетти коюп жатат. Бул болсо ошо бардыгы 150 километрди түзөт, километр. Ошондон баштап Барскондон баштап ошо 52 километрге чейин бул болсо азыр жол бар, жана Кумтүргүгө кетип аткан жол. Андан ары Карасайга чейин 39 километр болсо мындай таштак жол 92ден баштап 150ге чейин аябай немеде тропа деп коет да, бул аябай оор жактан жол болуп калат. Эми буюрса ошону болсо быйыл ошо баштайбыз деп атабыз, буюрса аяктан ошо КППсын ачып коюп, ошо жактан каражатты болсо 3-чү категорияга сала турган каражатыбыз болсо бу жактан 300 миллион доллар деп калат экен. Бу жакта 17 көпүрө, дагы эстакадный көпүрөлөр менен болуп калат экен. Ошол себеп менен ушундай планыбыз бар да. Бедел пунктунун ачылышы соода-экономикалык байланышты бекемдейт. Учурда Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды Кашкар аркылуу Кытай рыногуна чыгарууга аракет көрүлүүдө. Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды Кытайдын рыногуна чыгаруу. Дал ушундай максатты көздөгөн Кыргыз павильону Кашкарда ачылды. Бул жерде Кыргызстандын өндүрүшүнөн чыккан сүт азыктарын, суусундуктарды, таттууларды жана башка ата мекендик өндүрүштөн чыккан товарларды көрүүгө болот. Бул павильон аркылуу Кыргызстан экспортту илгерилетүүнү көздөйт. Павильон Кашкар эркин экономикалык аймагында жайгашкан. Анын ишмердүүлүгү менен Акылбек Жапаров таанышып чыкты. Анда Минкап төрагасына маалымат берилип, Кашкардын Кыргызстан менен соодасы былтыр 2022 жылга караганда 60%га көбөйгөнү айтылды. Эми бул рынокко Кыргызстандын жүгөрүсү сатыла баштайт. Жылына 200 000 тонна жүгөрү экспорттоо боюнча макулдашууга жетишилген. Аны сактоо, текшерүү үчүн Кашкарда кампа куруу боюнча документке кол коюлду. Ал Уулчат бажы терминалынын базасында жайгашмакчы. Кыргызстандан келген жүгөрүлөрдү Кытайдын стандарттарына туура келеби, ичинде оорулары жокпу, ошолорду текшерүүчү жайы. Буга чейин 30 жылдан бери биз кыргыздар Кытайга экспорт кылбаган үчүн андай кампасы жок болчу. Ошол кампаны куруу боюнча кол койдук. Ал жерде будай, арпаны дагы сактап, андан бөлөк дагы Кыргызстанда өндүрүлгөн түшүмдү алып келсек болот. Ал кампанын 45% Кыргызстанга өттү. Кыргызстандын экологиялык жактан таза азыктарын Кытайга сатуу боюнча сүйлөшүүлөр болду. Андан тышкары Акылбек Жапаровдун сапарынын алкагында бир катар компаниялардын, банктардын жетекчилери менен сүйлөшүүлөр өткөрүлдү. Анда сөз болгон темалардын бири энергетика. Энергетика тармагында дагы инвесторлор менен жолугушуулар болду. Бу жерде биздин жана гидроэлектростанцияларды курганга инвесторлор кызыктар болду. Анын үстүндө жана шамал, анан күн энергиясы менен куруучу станцияларга Кыргызстанда энергетикада инвесторлордун бири бул Кытайлар биринчи орунда турат да. Ошолор менен жолугуулар болуп, мына буларды көзүңөр билесиңер, азыр жаңы жыл жаңы эле бүтүп, Кудай буйрса, биринчи күндөн баштап уже биз Кыргызстанга келип, ошол иштерин баштаганга.
Кытайга ленталуу конвейер аркылуу көмүр экспорттоо көздөлүүдө. Анын долбоору тааныштырылды. Ленталуу конвейердин узундугу 157 чакырымды түзөт. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Жума Сереп.